Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр жана Москва Тайм каналынын көрөрмандары. Бүгүн сиздерге Москванын чет жагында жайгашкан, тагыраак айтканда Мытиши кичи шаарчасынын Осташковский шоссе биринчи үй владение 2-де жайгашкан авторынокко келдик. Ушул жерден сиздерге автомобилдердин бааларын билип бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Мынакей достор, унаа сатыла турган площадкага дагы кирип келдик. Мондай фуралар, спринтерлер жана спецтехникалар, арзан, кымбат, бар жок темадагы унаалар бар экен бул жерде. Мен биринчи эле могу турган Kia Spectraдан баштайын анда. Kia Spectra чыгарылган жылы 2008 экен. Сигнализация 2 ключа дейт. Коробка автомат 1.6, баасы 227 000 рубль деп жазып коюптур. Сиздерге бир катар көргөзүп кетейин. Чыгарылган жылы 2008, объем 1.6, коробка автомат мондай титановый дискаларда экен. Кондиционер бар экен, штатный магнитофон, обычный руль. Ушундай айтылгандар. Бул Kia Spectra болду. Кийинки унаабыз Ford Fox. Чыгарылган жылы 2007. Пробег 165 000. Баасы 245 000 рубль. Телефон номеру 8915 058 96 07. Ford Fox 2007 жыл. Бул Москванын машинасы эмес экен, 33 регион. Бул менин оюмча Самарский регион. Самарадан келген машина көрүнөт. Audi A4. Audi A4. Чыгарылган жылы 1997. Пятиступенчатый механика. Объем 1.6. Коробка механика. Баасы 225 000 рубль. Сиздер көрүп турган номерлерге чалсаңыздар болот. Баасы 225 000 рубль. Онда Suzuki турат, кичинекей джип, мини джип сурангандар дагы болду эле комментарийде. Оригинальный дискаларда экен, заводской. Так, мунун чыгарылган жылы 2007, ПТС оригинал, 4 ВД, объем 2, коробка автомат, баасы 485 000 рубль. Телефон номерлери 8915 058 96 07. Сиздерге бир катар көргөзүп кетейин. Салону арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге.
Андан кийин Nissan X-Trail. Чыгарылган жылы 2002. Пробег 261 000 км. Объем 2, коробка механика. Баасы 355 000 рубль. Телефон номерлары 8903 746 1663. Баасы 365 000 рубль. Nissan X-Trail. Онда сары түстөгү Honda HRV турат. Чыгарылган жылы 2001 экен. Объем 1.6. Коробка механика. Honda'nын оригинальный дискаларында, зимний шипованный резиналарда. Чириген жерлери жок, таза. Honda HRV. Баасын карайбыз азыр. Баасы 245 000 рубль. Телефон номерлерге чалсаңыздар болот. 8903 746 1663. Баасы 245 000 рубль. Онда Kia турат. Сіздерге Kia'ны дагы тартып көргөзөйүн. Оригинальный дискаларда, зимний резина. Kia Sportage. Чыгарылган жылы 2005. Объем 2, коробка автомат. Баасы 345 000 рубль. Жазылып турган номерлерге чалсаңыздар болот. Kia Sportage болду бул. Андан кийин Mazda. Кандай маркада экенин билбейм, чынында эгер билгендер болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Правый руль экен. Чыгарылган жылы 2014. Коробка автомат. Объем 2. Пробег 75 000 км. Свежий перегон. Без пробег России деп жазып коюптур. Bunun baası 990 000 rubl. Bu жерде көпчүлүк издеген Honda Step Wagon турат. Азыр мунун жылын, баасын билдирем сиздерге. Honda Step Wagon чыгарылган жылы 2016, правый руль экен. 2016, правый руль, объем 1.5, коробка автомат. Пробеги 85 000 километр. Без пробег экен Россияда. Onun baası 1 190 000 rubl. Bu жерде дагы bir Honda Step турат. Bunun чыгарылган жылы дагы 2016 экен. Пробегин жазбаптыр. Объем 1.5, коробка автомат. Экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. 8916 245 75 40. Баасы 1 195 000 рубль. Бул дагы правый руль экен. Бул жерде дагы bir Honda турат. Жо, бул Honda эмеспи? Так, характеристикасы. Чыгарылган жылы 2016.
Объем 1.6 гибрид, автомат, раздельный климат-контроль, электродверь, доводчиком, кондиционер, ABS, SR, антизанос, климат-контроль. Короче, бүт комплектациясы бар екен. Максимальный комплектацияда чыгарылган жылы 2016. Бұл Toyota екен. Toyota. Салону көргөзүп коеюн, аябай комфортно көрүнөт экен салону. Правый руль. Баасы 1 миллион 315 000 рубль. Бұл жерде дагы бир Honda турат, бирок мунун баасы жок экен. Дагы бир Honda Step Wagon. Чыгарылган жылы 2014. Баасы 1 миллион 250 000 рубль. Башка эч нерсе жазбаптыр. Мындай оригинальный литий дискаларда летний резина, повторительдер бар экен мындай күзгүдө. Салонунда көргөзүп кетейин. Кондиционер, климат-контроль, штатный монитор, мультируль. Бүт баары бар экен, короче. Мерседестин баасын жазбаптыр, буларда дагы баасы жок экен. Көпчүлүк издеген Honda Stream дагы турат. Силерге бир катар көргөзүп кетейин. Бул сол руль экен. Көпчүлүк жакта Hondалар оң руль болуп атты эле бул. Растаможка болгон көрүнөт. Буга чейинки унаалардын номерлери жок эле. Мунун чыгарылган жылы 2001. Коробка автомат, объем 2. Баасы 345 000 рубль. Бул жерде Ford Mondeo турат. Чыгарылган жылы 2006. Объем 2. Коробка автомат. Баасы 325 000 рубль. Peugeot 308 маркасындагы унаа турат. Чыгарылган жылы 2011. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 335 000 рубль. Жерде Nissan Almera турат. Чыгарылган жылы 2006. Объем 1.6, коробка автомат. Баасы 295 000 рубль. Бул номери жок унаалар авто рынокко тиешелүү. Мен сиздерге аягында рыноктун номерин калтырып кетем, байланышсаңыздар болот. Ондай американский машина турат, Дудге. Так. Чыгарылган жылы 2007. Объем 2, коробка автомат. Баасы 445 000 рубль. Жерде Kia Rio турат. Чыгарылган жылы 2017. Объем 1.4, коробка автомат. Баасы 495 000 рубль. Сиздерге бир катар көргөзүп кетейин. Монда штампованный зимний дөңгөлөктөрдө. Баасы
495 ming rubl. Volvo XS90 çıkarılgan жылы 2011, объем 2, коробка автомат, baası 795 ming rubl.